эне боюнда барда эмдей албай калган болсо, эмизип аткан балда сөзсүз түрдө эмдүүдөн өтүшү керек. Эмчек сүтү аркылуу балага ошол эле антителалар баланын организмине өтөт, дагы бала ошол ооруну же жеңил түрдө өткөрөт, же болбосо оорубайт. Бул жалгыз гана бул учурда энени коргоо эмес, бул учурда баланы да коргоо. Билесиздер, жылдан жылга бул ковид оорусу дагы деле башка түргө, башка мутацияга өтүп, биздин арабыздан кетип калган жок. Ал эми жаз, күз, жай айларында бул оорунун дагы деле баш көтөрүп атканын байкап атабыз. Бул оорудан көптөгөн адамдар кыйналып атат. Мунун алдын алуунун биринчи эле максаты айрыкча баланы коргоо, энени коргоо үчүн биз сөзсүз түрдө эмдешибиз керек. Эгер боюндагыларда албай калышкан болсо, эне сөзсүз түрдө эмизип аткан маалда эмдөөдөн өтүшү керек. Буга эч кандай тест тапшыруунун эч кандай кажети жок. Үй бүлөлүк дарыгерге барып консультация алып, анан эмдөөдөн өтө берсе болот.